Bismillahirrahmanirrahim. Эгерде кимде ким амалда дайыма жүргөн болсо, бир күн ооруп калышы мүмкүн. Же болбосо бир сапарда болуп калышы мүмкүн. Аллах сактасын, ар кандай абал болуп калышы мүмкүн. Ошол кезде мисалы бир адам тахажжудду калтырбай жүргөн адам. Бир адам болсо биринчи күнү, төртүнчү күнү орозону калтырбай жүргөн адам. Бир адам болсо бир айдагы 3 күндүк орозону калтырбай жүргөн адам. Ушундай жакшы амалдар бар. Бир адам 5 мал намазды жамааттан калтырбайт, өз убагында окуйт. Мына ошолдой адамдын башына оорчулук келип калса, оору келип калса, намазын баягыдай окуп албай калды, бириктирип окуп калды, түндө тахажжудка тура албай калды, ден соолуктун аянан орозу тута албай калды. Эмне болот бул абал десе, Аллах Тааламдын ырайым менен, мээрими менен, берешендүүлүгү менен андай амалды кылбаса дагы бул дүйнөнү өлгөнчө кылды деген соопту жазат. Далил барбы? Ооба, Бухариде келген ан Аби Муса ал-Аш'ари радhiyallahu anhuдан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ида маридал абду ау сафара кутиба лаху мислу ма кана я'малу муқиман сахихан." Эгерде бир адам ооруп кала турган болсо, же сапарга кетип кала турган болсо, ага ошол сапарда эмес, өз жеринде жашап жүргөнүндөй сооптор жазыла берет дейт. Көрдүңүздөрбү? Билесиздер, сапардан орозо тутулбайт, сапарда намаздар кыскарылып окулат. Анан кээ бир адам жүрөгү бушайман болушу мүмкүн да, мен тиги жакта сүннөт окушум эле, 4 рекет соо көп эле, эми сапарда кыска болуп окуп калды, баланчадай соопторго илинемби деши мүмкүн. Сапарда кыйналып тахажжудка тура албай калышы мүмкүн, орозо тута албай калышы мүмкүн. Бир нече себептер бар. Мына ушуларга айтып атат. Ал кайдимки өз жериндеги кылып аткандай соопту ала берет сапарда. Кыска окуп, орозо тута албаса дагы. Же ооруп калып, больницада жатып калды, Аллах сактасын. Кээ бир адамдар майып болуп калып, өмүр бою орозо тутуудан мүмкүнчүлүк болбой калат. Бушайман болот, ден соолугум болбой калды, болгондо тутат элем деп. Бир шарты туган, ал ошондой абалга түшкөнгө чейин жакшы амалда жүргөн адам, ден соолук барда орозодун туткан адам. Ошондой нерседен айрылып калгандан кийин деле Аллах Таалам ошондой соопту жазып берет бул дүйнөдө өлгөнчө деп аалымдар айтып келет түшүндүрмөсүндө. Ибн Хаджар рахимахуллах мындай дейт: "Хада фи хакки ман кана я'малу таатан фамуни аминха." Бул хадис дейт, кимде ким ошол амалды кылып жүрүп, ошол амалды кийин кыла албай калганга айтылат дейт да. Эч кандай себептер болуп калды, оору жана башка бир себептер. Ва канат ниятуху лаула алмани ан ядум алейха. Эгерде оорусу болбогондо, жанагындай тоскоолдор болгондо, ал адам жасамак эле. Бул туруктуу адамдардын абалы да. Айша энебизден келет. Насаиде келген, Абу Давудда келген, Шейх Альбани сахих деген: "Мамин имриин такуну лаху салатун билейлин." Кайсы бир адамдын түнкү намазы бар болуп, анан кээ бир күн уктап кала турган болсо, ал түнкү намазын окуду деген соопту ала берет дейт. Жана уктаган уйкусага садака боло берет дейт. Субханалла. Болгону шарт эмне? Ал адамдын тахажжуд намазы бар да, күндө жок дегенде 5 мүнөт болсо да, 10 мүнөт, 15 мүнөт болсо да багымдатка эртерээк туруп окуп жүрөт. Кээ бир күнү ушу чарчап келип туруп калса эле багымдат болуп калышы мүмкүн. Тура албай калды. Бирок тура албай калса дагы уйкусу садака болуп тахажжуд окуду деп жазыла берет. Эмнеге? Себеби ал адамдын адатынан, туруктуулугунан дайыма тахажжуд окуп жүргөндүгү. Мына көрдүңүздөрбү, туруктуулук, дайыма амалда жүрүү кандай жакшылыктарга берип койгон Алла Таалам бизге.